Нан алып алыптыр да жарым өзү жеп коет. Тире катышпай, гастролдорго чыкпай. Булардын кимиси эркек, кимиси ыргачы өзү. Эч кандай билими жок адам деле келип алып жазып берди, буюрса жазып бересиздер бага. Бүт баары тең үйлөнгөндө бирокчу сага караганда үчүн чыгарма жазган кишиге биринчи пландын ойнобойсуң да. Чыгарма жазган киши экинчи планда жүрөсүң дайыма. Ырчылардын баарын эле таарына беришиң керек болуп калат да. Иргел кийин жакшылар өздөрү тандалат. Ошентип отуруп таңа түнү менен мен ыр жазды көкпөт экен. Өз убагында биз да Майкл Джексон болгонбуз. Жүрөт. Алар жакалашып алар менен дос болушуң керек. Же мушташың керек. Мындай эмес деп тултуңдап характерин көрсөтүп кетпедиби кыз? Өзү биринчи алды деп атат. Аны ыр тандаганда карабайсың, майын чыгарат экен да. Kanatın tarap geçinde Uyana kongon gezinde Urdanıp barıp ak kuşum Uyanan güdüm geçinde Достор, кандайсыңар? Бүгүн жылдызтайын берүүбүздө өзгөчө сонун коногубуз бар. Өрчө биз кичинекей кезибизден бери көрүп чоңойгон Алтынбек Алымов агас. Саламатсызбы? Саламатчылык. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз силер менен жолукканыбызга. Дал ушул бүгүн Солото YouTube каналында өзгөчө бир маек болот деген ишеништебиз. Сиздин алгачкы жолу чыгармачылыкка аттанган күнүңүз, андагы кызыктар, азыр кандай устаттык ролду дагы ойноп жатасыз, ошол боюнча да сүйлөшөбүз агай. Алгач ушундай ысыкта кантип атасыздар? Эс алгы бир аякта өтүп атат, келиңиз башкача сүйлөшөлү. Ысык аябай ысык болот. Мен Кудай жылгап, мен көлдө жүрүп атам да. Мен жылда эле көлгө кетип калам. Мен өзүм көлдүкмүн. Жетөгүз районунун Актерек деген айылдамын. Анан Бишкектен ушу чүйдүн ысыгынан качып жылда көлгө кетип калам. Ошо быйыл да көлдө болчумун. Анан чарбачылык, майда чүйдү, кичине чыгармачылык жумуштары менен Бишкекке келип кетип турам. Анан ошо Бишкекке келип, анан кайра көлгө кетип бараткан убагым болчу да. Анан эс алып жүрөсүз. Эс алып жүрөм. Бишкектен качып, мына кичине ушундай кичине суун жегине келсек, Токмок жака. Көлгө кетип баратабыз да. Анан Актеректе өрүктөр кандай агай? Быйыл аябай көп болот, түшүм жакшы болот деп аябай элим баары сүйүнүп атышат. Алма, өрүк деген. Ооба, өрүк, алма, Кудайга шүгүр бизде жакшы эле баардыгы жакшы. Кудай буйрса, биз шүгүр кылсак эле баары жакшы болот. Өрүк, алмаларды бизде өрүк дейми баштайт, Кудай буйрса бир 15 күндөн кийин. Аны бизде сары кыз деп коет. Сары кыздын тою жагында башталат, так что сары кыздын тоюна келиңиздер дагы. Көлгө түшөсүңөр, өрүк жейсиңер. Айрыкча сиздин дал ушул чыгармачылыктан сырткары алып келген киреше кайсы жагы? Аякта да кошумча иштейсиздерби же? Мен чыгармачылык азыр негизги эле жумушум ушул чыгармачылык эле жол. Бирок азыр ушу 5 жылдан бери ошол көлдө эме алма бак өстүрүп атабыз. Алмаларыбыз бар, Кудай буйрса, өрүктөрүбүз бар. Бир аздан түшүм берип атат, эми баягы күчүнө кире элек. Анан быйылкы жылы Белоруссиядан малина алып келдик. Малина алып келип досторума, тияктагы тааныштарыма берип, эми өзүбүз да ошону азыр өстүрүп атабыз. Быйыл өстүрүп алсак, Кудай берсе, эмдиги жылы жакшылап сатсак, анан ушул жерге келип кайрып алышты деген мороженое жеп ага салабыз. Кечке эле көлгө эле бардык нерсени кырып бербей, көлгө эле алып келе бербей, башка жакка деле алып келип койсоңуздар деле жакшы болмокко дейм агай. Токтогулга да алып барабыз. Токтогулга карындашыма кийин малина берем көчөттөргө. Анан агай негизи эле ушул адамга, чыгармачыл адамга эргүү ар кандай мезгилде келет. Акындар айрыкча жамгыр жаап аткандар жазса, сиздерге кайсыл мезгил сизге аябай жемиштүү, чыгармачылыкта көбүрөөк ийгиликтерди алып келген мезгил? Мага эме көп жөнөкөй иштерден да суроолор, ушул кайсыл убакта илхом келет, анан кайсыл мезгил жагат деп. Мага мезгилдин баары жагат. Мага убакыттын тандабайм. Убакыт деген кандай десе, менин көрөкаттагы проблемаларым жай-жайына полкаларында турса эле, ашыкча көйгөй жок болсо, ошол убакта чыгарма жаза берем. Мисалы атайын бошоп алып кээде ыр жазайын десем жаза албай калам. Кээде мындай оор жумуштардын арасынан да ыр жазганга туура келип калат.
мындай үйдө бала чаканын жумушу, андан башка элдин жумушу, достордун алыш катыштын ортосунда да ыр жазышка туура келет да. Бирок мага жакканы, эң жакканы мындай санаам тынч убакта отуруп алып чыгарма жазган мага өзүмө жагат. Ошондой убакта жакшы чыгарма жазабыз да. Санаам тынч, мындай эч ким мени бир жака кел деп кыйнабаса, мени бир жака бар деп кыйнабаса, өзүмдү өзүм билген убакта жакшы чыгарма жазам да. Анан ага көрүнбөй кеткендей болдуңуз го, мурдагыдай активный болбой. Эми көрүнбөй кеткендин себептери жөп жөнөкөй эле. Мен өзүм эле ошо өзүм каалоом менен эле көп активдүү болбой катам. Концерттерге катышпай, гастролдорго чыкпай, ушундай болуп атат. Болбосо мен азыр ушул күндө деле чыгарма жазып, жаш ырчы балдар, кыздарга элдер менен ыр жазышып иштешип атабыз да. Дагы эле чыгармачылыктан, бирок мындай элдер мындай даңгыр чоң жолдо жүргөн болсо, мен мындай кичинекей ичке жолдордо жүрөм да. Эмне себеп болот ага антип өзүңүзчө? Эми ага деген мисалы үчүн чыгарма жазган кишиге биринчи пландын ойнобойсуң да. Чыгарма жазган киши экинчи планда жүрөсүң да эми. Бирөө ыр жазып бересиң, ыр жазып атканыңды эч кимге жарыя кылбайсың. Ырчы болгон болсоң, анда тескери да. Мен жаңгыр жазып атам, ырдагантам, жаңгыр жаздырдым, заказ кылдым, эми жаңгырым чыгат деп ушинтет. Биздики тескери. Biz эч кимге реклама кылбайбыз, бизге заказ түшөт, ыр жазабыз, ырды бүтүрүп беребиз. Анан кайра машинада айдап алып, башка ишти кылып жүрөбүз. Анан көбүнчө ошо ыр жазгандарды, аранжировкасын жасагандар, мындай таарыныштарын көп угуп калам да. Ырчылар ыр жазып берет, аябай жакшы болуп келе калышат дейт да. Аке жаке деп баары жактан чыга калып, анан эгерде ошол ыр аябай хитке айланып кетсе, баягы ким жазып берген, ким баардык жагын жасап берген, аны унутуп калышат да. Дайга да көп туушар болсоңуз керек. Ооба, меникин антип санасам, мен азыр ырчылардын баарын эле таарына беришим керек болуп калат да. Аны мен таарынбайм. Эми ал ар кимдин өзүнүн эмесинде да. Бирөө мен атымды айтып ырдайт, бирөө айтпайт. Кээ бирөө өзүнүн атын жаздырып алгандар бар. Уялбай эле өзүнүн атын жаздырып эле менин ырымды чыгарып алгандар бар. Кээ бирөөлөр бир аз эле тыйынга жазабыз, ошону дагы бербей кетип калгандар бар. Ушундайлар болот да. Бирок мен анын баарына таарынбайм, эчтеке деле эметпейм, просто өзүнүн эмесинде калып. Ал мен алдаган жок, алар өздөрү алып атат, өздөрүн алып атат да. Мага ансыз деле жашоом өтүп кете берет. Менден бул бербей болсо бияктан башка бирөө берет. Кудайым берем десе багсаттан бере берет. Ошон үчүн биз жүрө беребиз. Жакшы. Анан ага негизи эле айтып калдыңыз, ушу качып кеткендер дагы бар депчи. Анан алар менен кийин жакшылыктарда көрүшүп калган учурда мына мойнуна алышабы же өткөн кеткен билбексем болуп ушинтип коюп кете беришет. Анан мен деле билмексем болуп коем, мен уялтпайын дечи. Алар уялбагандан өзү уялбаган. Ошо алар азыраактар да. А так көбүнчөсү эле мындай жакшы саламдашат, жакшы эметишет. Ушундай. Анын үстүнө мен өтө деле кымбат кылып эметпейм, кыйнабайм. Баягы студенттер болсо бекер жазып берип коем. Ансыз деле башка расходдор көп да. Анан мен эми чындап айтсам, мен аябай жакшы жазган ырым деле жарым саат, бир күндө, 2 күндө жазам же балким. Аябай начар жазсам деле ошондой убакыт кетет, мага мындай көп деле айырмасы жок да. Ошон үчүн мен көп кишиге капа болгум деле келбейт да. Убагында эле бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк эле нерв болуп мындай бирөөнү чай ийишим мүмкүн, а так. Калган өткөрөт. Ошо а так көп деле көп эметпейм, эсиме деле албайм. Мисалы үчүн ушу жазгандарга мага кызык болор да, мисалы үчүн каалаган адам эле, эч кандай билими жок адам деле келип алып жазып бер дейбирсе жазып бересиздер бага. Кичине ошол нерсени азыр ырчы деген көбөйүп кетти деп элдин баары наап атат. Ошону азайтууга мүмкүн сиздердин да кандайдыр бир салымыңыздар керек болуп жаткандыр. Биздин салымыбыз болуп аткандыр, бирок биз салым ошо мен жазбай койсом башка бирөө жаза берет. Мен азыр көп баардыгына тең жаза бербейм. Мен ошо тандап жазам. Жакшы ыр боло турган болсо жазып берем да. Мисалы үчүн сиз келсеңиз, мындай ыр жазып керек болуп атат, мындай болуп атат деп келсе, ошол жакшы ыр боло туруп болсо ошону ырда деп сунуштайбыз да. Анан жаман болотса чындап эле мен ушуну ырдабай эле койчу дейм. Ушундай ырдабай эле койчу. Андан көрө мурун жазылып кеткен эски ырлардан эле бирөөнү ырдачы. Мындай жаңыр ырдабай эле кой андан көрө дейм да. Ошол биздин салымыбыз болуп атат, бирок
жалгыз мен токтото турган болсом токтотуп коет элем, бирок баардык тармак ушундай көбөйүп атат да. Мурун такси аз болчу, азыр такси көп. Мурун кафе аз болчу, азыр кафе көп. Мурда соодагер аз болчу, азыр соодагер көп. Баардык тармак көбөйдү да. Ошол эсепте ыртышар көбөйдү. Бул көбөй берсин. Иргелип мына азыр фонограмма мен ырда огала деген жакшы эме киргизди. Иргелип кийин жакшылар өздөрү тандалат. Жанды ырдагандардын заманы болот азыр. Болсун ошо, болсун. Эми эч кимге ичин тарлык кылбайм, бирок баардыгы тең мындай баардык жерде профессионалдар болсо ошол жакшы болот. Жакшы. Азыр мен ушул сөздүн башын тургум келип турат. Сиздин алгачкы жолу дагы ошол чыгармачылыкка аралашкан күнүңүз. Баардык эле адамдыкы баягы оорчулуктар менен, кыйынчылыктар менен баштаган болуш керек. Келиңиз анда жаштык кезге, тең аралашкан кезге саякатка чыгалай. Меники ушул Токмок шаарында эң биринчи студент убакытта ушул жерде деген группа түзүп, Алтын сапар деген группа түзүп, ошо бир 5-6 баладан топтолгон бала ошондон бир альбом жазганбыз. Ошол убакта биз группасы Бактияр Токторов байкелерибиз аябай популярдуу болуп турган убакта альбом чыгарыш керек деген түшүнүк бизге да жетип, биз ошо бир альбом жазып чыгарганбыз. Ошо YouTube'да бар, ошону көрсөңөр болот. Ошондон башталган. Ошондо мен 19 жашымда биринчи жолу ушу чыгармачылык өзүм ыр жазып, оон чыгарып, аранжировка кылып, ошентип бир альбом жазып чыкканбыз да. Экөөбүз бирге болбосок да, ээрчиши өмүр сүрбөсөк да, унутпайм жаным сени, унутпайм. Мөлтүр булак кечирерсиң, кечиргенден кечирерсиң. Мен болом анда алыстарда, башкага турмуш үлө курап. Чүй область боюнча Токмок шаарында биринчи жолу ушундай эстрадный группа болуп аталып, анан өзүбүздүн альбомубуз болуп, өз убагында биз да Майкл Джексон болгонбуз. Ак көйнөк, ак шымдарды кийип, жанагындай мокрый шелк дегендерде костюм тиктирип, анан концерт койсок барган жердин баары аншлаг болуп эле, ушинтип Токмоктун тегереги бүт айылдарга концерт коюп, убагында биз дагы ошентип мындайча айтканда болуп кеткенбиз. Жүздөр болуп кеткенбиз. Автографтарды сурайт элдин баары. Ал убакта автограф тетрадьтер менен ар кандай фломастер менен боеп алышып, кыздар келип автограф алышчу, колдорун алып берчү, жазып берчү. Анан ошого мурдубузду дердейтип алып, анан УАЗ деген машинага баарыбыз чогулуп алып өзүчө ошенткен күндөр болгон. Андан кийин мен эмеде кафелерде музыкант болуп иштедим. Кафелерде ырдачыбыз. Анан кафелерден кийин биякта жүрө берсең болбойт экен деп, анан кичине биз чоң ырчыларга аралаш керек болуп, андан кийин ыр жазыш керек, ырлар чыгарыш керек деп, анан чоң ырчылар менен аралашып баштадык. Мен эми шарт эле кошуп жүрбөсө керек алар. Шарт кошпойт, ошо оор болчу да, оор болчу. Эми аз аябай оңой болбоду. Телефонуң болсо болду, звездалардын катарына өзүң эле кире берсең болот да. Азырчы мурда андай жок болчу да. Телевиденияга бир 10 мүнөттүк телевиденияга тартылыш үчүн аябай чоң жумуш болчу. Барып кароодон тандап, тааныш, билиш болуп атып, эптеп, анан ырларың жаратса өтөсүң, жаратпаса өткөзбөйс, ырдатпай койчу. Анан ушу бир жолу сахнага чыгып койсок экен деп, филармония дворец спортко келип, чоң концерттерге эптеп бир катышып алсак, ошого сүйүнүп алып кетчүбүз кайра Токмокко. Негизи эле ошол учурда сиз айтып калдыңыз, эң кыйнаганы бул сахнага чыгуу болчу депчи. Андан сырткарыдагы сиздерди кыйнаган эмне эле? Азыркыдай аппаратура, азыркыдай жетишип калган нерсе жок болчу да, э? Ооба, баардык нерсе оор болчу. Мисалы, микрофонду эле табыш оор болчу. Инструменттерди таап алып, ойноп запись кыла турган оор болчу. Машина азыркыдай жакшы машиналар жок болчу. Эң жакшы машина деген эле мындай гастролго ылайыктуу дегендер
раф бар болчу, бирок рафка эч кимдин колу жетчү эмес. Гастроль деп калдыңыз көбүнчөсү мен да анча мынча тааныштардан анан Мухтар Атаналиев агабыз айтып калды эле гастролдоп барганда ошол жактын эли бизди кээде таштар менен коюлаган учурлар да болгон депчи. Ошондой кызыктар агай. Ой, таш концерт көргүсөктү өзүнчө бир проблема барганда клубка. Аякта жок эле дегенде бир 5 мас жүрөт. Алар жакалашып алар менен дос болушуң керек, же мушташың керек. Концерт бүткөндөн кийин кол чаап берген кишилерге ишенбешиң керек. Концерт бүткөндөн кайра таш менен машина менен жадырат. Тасыл карчып жүрүп кетесиң. Ушундай болчу. Анан бардык жерге барганда ушундай эле, ар жерге мындай цивилизованный эч ким шаарларда эле салбаса, жок. Анан негизи эле колго дөөлөт делип турган учурда ошону пайдаланып калыш керек го агай. Өзүңүз дагы ошол нерсени пайдалана алдым деп ойлойсузбу? Анткени дагы бир ырча агайыбыз айтып калды эле, баягы аябай жылдызым жанып турган учурда ошону пайдаланып, бир нерсе жасап албаптырмын деп өкүнгөн үчүн. Сиз ошол нерсени пайдалана алдыңызбы учурунда аябай жылдызыңыздар жанып турган учурда эмне кыла алдыңыз өзүңүзгө пайдалуу? Бул ар бир кишинин ырча эмес, кишинин дагы башка профессиядагы кишилердин дагы ушундай убактысы болот экен да. Только ырчыныкы, анан артисттердики, актерлордун жашоосунда ушундай бир моментте карап кала турган доор болот экен деп ойлошот да. Бирок андай эмес экен. Мектепте иштегенде эле, гайда иштегенде эле баардыгы ошо монтсем болмой экен, тиинсем өкүнүп. Баары тең ошо кылып койгон жумуштарына ыраазы болгон киши аз да. Мен болсо антип өкүнбөйм. Мага боло буйрганы буйрду, буйрбаганы буйрган жок. Мен ага антип деле өкүнбөйм. Негизи эле азыркы учурда кайсыл биз аябай жакшы көрүп, элдин баары тынбай угуп аткан ырчылар менен иштешип атасыз агай, көзгө басар дегендей. Эми азыр көзгө басар деген болсок, мен көп ырчылар менен иштешем. Азыркы убакта жакында эле Ерлан Андаштын дагы бир жаңы жаздык. Буга чейинки дагы жанагы аябай хит болгон Бириби деген го, ошону дагы биз жазганбыз. Сени сагынам. Ошону дагы биз жазганбыз. Анан ал Америкада да эми жакында чыгарат, Кудайым буйрса. 1 ай болуп калды. 1 айдан өтүп баратат. Ошого бир жаздык. Көлдө жүрүп жаздым. Андан тышкары эми дагы көп эле балдар, кыздарга жазып атам. Аны ошо Ильязга жазганын ортосунда да бир 10-15 ыр жазып бердим. Далаң эми жаңы чыгып атканы бар, муңдагандары бар арасында. Ушундай. Ерлан Андаштын ырларын жазып аткан агайыбыздан эми мен ошону сурабай коеюн деген, бирок сураган өтүрөт агай. Бир ырды канча сомдон жазасыз? Жакшы суроо. Жакшы суроо. Бир ырды деген мен айтып атпайм, жанагы Бекерден баштап жазып берем. Ерлан Бакиевдин канчадан жазасыз? Ерландыкы эми азыр бакка Американын доллары менен эсептегенде. Эми трактын бир күндүк акчасын берет окшойт ал. Өталам деп каталардан, мен кете албайм деп катарыңдан корктум, сенсиздиктен корктум каралды. Сени жаным сүйгөнүм деп жарса албаймын, сенден башкасынан бакыт таба албаймын. Аркалыкпы ош бекен, бойдук бекен, бош бекен, мендей сулуу кыздарга көңүлү жек кош бекен, ак сүйүүгө сар бекен, ичекенин тар бекен, мени салып ойнотор арабасы бар бекен. Наке агай, дагы да болсо сиздин окуучуларыңыз десем да болот. Наргиз эжекебиз менен биргеликте маек таштадык. Наргизче, сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Айтчыган Наргиз өзүң айтып берген. Негизи бул жакта интервью бар болчу. Признавать этеми. Чакырган агам. Анан ошол кандай маек болот? Алда сүйлөшөбүз да. Мен акуларды нан алып ал десе мен ойлоп мынчалык жейт деп, анан жарым жеп алып азыр буларга эмне берем деп ойлонуп атам. Акуларга мындай печенье өзүнүн жемдери бар, ошону алып ал десем, нан алып алып да жарымын өзү жеп коет. Эми акулар менден да болуп атат мында. Булар да эптеп. Ойлонон калганда эми. Жарымын Наргиз уруп коюптур да.
Андайларды айтпайт да. Наргиз Жаева аккуларды карап эле өзүнчө эле мындай бооруңуз ооротот да, баягы сүйүүгө туруктуулуу булар аккулар деп эсептелинет да. Келиңизчи, кайсы жаныбарларга жакынсыз негизи? Мен азыр түшүнбөй атам, булардын кимиси эркек, кимиси ыргач өзү. Булар негизи сүйүүгө туруктуу деген негизи чынбы? Сиз мындай ырды көп жазасыз, сиз жакшыраак билет болушуңуз керек мага караганда. Кимиси ургач, кимиси эркек экенин билбейм, бирок бүт баары тең үйлөнгөн да, бирокчу. Сага караганда Сен болсо жүрөсүң мына. Булар үчүн менин классташтарым окшойт, менин курдаштарым окшойт. Сен курдаштарың баары өтө эле. Дегенде менден жаш болгондо булар айланчыктап башка жакта жүрмөктө. Булар ой басып, шашпай жүрүшөт, нан берсең жеп коюп. Мындайчы. Булар бүт эме турмуш Жакшыраак болгондо бул азыр тыңыраак нары жака кетмек да, тияка барып, бияка барып. жа үй бүлө кура электерчи мына жерде жүрбөйт да. Алар ысык көлдө же башка чоң көлдөрдө жүрөт да. Мына жерде могу Гавайинин могу Жасалма көлүндөчү. Мыналар үй бүлө кургандар да, бүт бар теңчи. Дүйөсү бар. Не кылабыз мындан башка эми ушу турмуш ушул деп отургандар да буларчы. Бала багып, Даже акыллардай да эмес экен да мен, биз алып келген нандарды жеп, ушуга макул деп шүгүрдөп отургандар да. Жаш аккуларчы, жаш аккулар Дубайдагы жакшы чоң жерлерде жүрөт да. Айтып калдыңыз, сени менен дейинки үй бүлөлүү окушкан сага караганда депчи. Наргиз экөөбүз сизге канча жашында келди эле? Эми буга чейинки санагандын баары тамаша болду. Эми Наргиза чын айта берейин, а? Чын айтып салам мен. Өтө аша чапкан бирөө кандай. Мен Бирөө 40ка чапайын. мен айтып салам дегем, айтып салам баары тең. Эми Наргиза деген азыр өзү айтып берип атса 20 жашында экен. 20 жашында бизге келди, подружка Ды деген кыз бар эле да, подружкасы. Ды деген подружкасы бар болчу. Аларды айтпайт дейм. Аты айтпаганга албайбы? Жо, өзү эле аты подружка Ды да. Анан мага келип жазды. Ал подружка Ды мага келип жаздырат. Ар жазып туруп кетирсем, анан кийин Наргиза да келиптир. Ал эриштип келиптир. Анан ыр жазып бер деди, макул дедим, анан сонур алып келиптир. Турецкий, туркчандар экен, түрктөрдүн. Анан сонур экен. Анан болуптур деп бир жума кыйналдым. Бир жума кыйналып ары кеттим, бери кеттим, анан жазып, анан эми келип көр десем, келди. Бекер эле чакырдым дедим да. Аларда. Келип алып, ыр жакпайт десе, ыр жакпайт, мындай эмес деп тултуңдап характерин көрсөтүп кетпедиби кыз? Тиги Болосо биринчи жолу көрөт. Болосо биринчи жолу көрөт. Мени мурун көрүп жүргөндө эле мени мага наез кылып эле мындай кыласыз болбойт дегендей деп башка алып жазасыз деди. Мен айттым, ушул сонун болот. Мен баардык жактан карап жүрдүм, ушундай вариант сонун болот. Азыр ырды бузуп салам десем болбойт. Анан макул дедим. Анда которуп кой, жазып башка жазып берем, мен кете берсем, жок кетпейм деп. Кетпей студияга калып мен ойлодум бир 12 күнгө чейин жазып кетирем десем, жок, 12 күнгө чейин 5 вариант жазып көрсөтсөм болбойт дейт. Улам жатып алат. Диванга жатып алып уктайт. Мен бүтүп жазып коркуп ойготом, муну көрүп койчу, кандай кетсем карап туруп болбойт деп жатат. Кайрысам, кайры жатып алып, подружка Дыбека бирине эме студияда диванда укташат. 3 болду, 3кө чейин дагы жазам. Болбойт. Ошентип отуруп, таң түнү менен мен ыр жазды, көкпөт экен. Мен түшүндүрө албайм, бир чети аяктан да жазам дедим эле, жазбайт болчумун дейм. Эч көндүрө албайм да. Мен башкача жазып койсом деле болот эле. Жазбайм десем деле болот эле. Просто мен мындай кызды биринчи жолу көрүшүм. Келип алып студияга камап алып. Подружкасы өкөлөп мени кыйнап. Анан ошентип жазып отурду, анан мен бул акыркы вариантын көрсөттүм дагы, болбойт дегенде, болбосо өлүп кетсин, мен башка жазбайм. Биринчи вариантын ырдатам дедим дагы. Анан студияда звука режиссер бала бар да, жакшы ырдайт. Куба деген, Турганбаев деген жигит. Турдубеков. Турганбаев. Турганбаев. Кубатбек. Анан ага алып кирдим дагы, Кубага айттым, Куба. Мына жерде кыз көрдүм дедим, мына кыз мен кутулбасам болбойт дедим. Давай могу ырды азыр үйрөнөсүң, ырдайсың.
кыргызча вариантын кылып буга угузасың деди. кыргызча вариантын ырдатып аны буга акырма чиште отуруп акырын көз иржор болуп мындай кылып жаңыр делестет жаңыр сразу даешь. Анан эптеп ырдап, анан ал видеону түздөп, сонун кылып туруп анан биз дагы таң атты. Таң атты, булар деле ойгонду, биз деле эптеп ырдып бүттүк да. Анан ойготуп, муну ойготкон жокпуз, бүтүп отурабыз качан ойгонат. Коркуп атасыз да, коркуп. Анан турду дагы, анан эртең менен угуздук. Анан айгырымга угузсап, айдан баягы Наргиза жок. Башка 360 Вообще өскөрүлө бай жаман көрүп аткан текстти унутуп калып эле. Сону турбайбы, ушундай болот беле деп эле кабактар ачылып эле кетсе болобу? Жыргап сүйүнүп алгам мен. Таңгыр жакты деп эле анан. Наргиз эмне болду десең? Сон болот экен деди. Айтпадым беле ушундай болчу десем, мен билген эмес турбайм, ушундай болорун дейт. Мен айтсам болбойсуң. Өзү биринчи алды деп атат. Анан ыр тандаганда карабайсың, майын чыгарат экен да. Түркчөгө жакындаштырып жазыптыр да негизи. Анан мен аны көрүп эле уйкуларымдан көздөрүм ачсам десе, андай сөз кантип болсун, мен кантип турдайм деп коем. Бул ушундай болот, сону түшүндүрүп атып, мен такыр түшүнгүм келбей атат да. Анан айтып коем, андай жазбайм, башка жака барып жаздырып көрчү Наргиза деди. Анан мен айттым, эмнеге сиз бардык эле хиттерди жазасыз, бардык эле ырчыга мындай адам тандабай эле жазасыз, анан мен эле келип туруп мага эле жазбайсыз. Мен деле бир күн мындай Болуп кетем. Болуп кетермин деп. Ошондо дагы бет карашабызго бир эле чөйрөдө жүрөбүз, эми жаза бериңиз мындай десем, мен сени андай деген жокмун, сен мени түшүнбөй атпайсың дейт. Мен айтам, мен бул жаңы ырдап келатат, бул ошончо буга боло берет деген деге салып атасыз деп экөөбүз аябай тартыштык да, бирок азыр айтсаңыз уялып атам, мен ал кезде мындай меники туура эле деген ойдо болчумун да. Эптеп көкпеттен атып жаздырайын дегем да. Андан бери 12 жыл биринде. 12 жыл кетти. 10 жылбы, 12 жылбы? 12 жыл өттү. Ошондон бери тийбей жүрөсүң мен азыр. Ал чыгарма кандай ийгиликтерди алып келдиңер? Чын эле баягы кыйналып жасаган нерсе сөзсүз түрдө жемишин берет го. Негизи ал чыгарма мен ойлогом да, ошол эми жаштык кезде. Жаштык кез, мастык кез деген. Мен ошол убакта мындай бир жигит менен сүйлөшүп жүрүп, мындай сүйүүгө мас болдумбу, ошол ырды чыгарып анан турмушка чыгам деген оюм бар болчу да. Сиз билесиз аны, Анан ошол ыр чыксын, анан көрөйүн деп ал ырды радиолорго таратып көрдүм. Эми кызыгуу күч да, жаңы баштадым, бирок көкпеттигим аябай күчтүү болчу ал убактачы, мындай кой дегенге койбойт элем да. Анан радиолордон жакшы кетти, анан музыка каналы жаңы ачылган, ал жактан жакшы кетти. Анан ойлонуп көрдүм да, эми күйөөгө эрте тийбей эле коеюнчу, максатым бар болчу, ушуну ишке ашырсам болот экен, демек ырдасам болот экен деген ой менен анан ошол убактан кийин мен да алыстап кеттим. Алтынбек байке деле чөтө көрүнбөй калды болсо, анан негизи мындай ыр жазганда эстейм, анан мага эле жазгысы келбейби же, мындай ушинтерет да эми. Баягынтип корккандан коркпосуң да. Текст кандай болот, анан мен бош эмес элем, анан бул мындай сүйүү жөнүндө болсо жүрөккө мындай нагрузка келет, тияк бияк деп эле анан мейличи деп эле койгом. Анан өткөндө бир себеп болуп кайра байланышып калдым. Ой, кандай эстеп, ушул күндөрдү эстеп. Экөөбүз кайранан иштешүүгө бел байлап, алдыда ырлар жазылып атат катар-катар. Эми Наргизанын ошол ыры жаным жаным деген ыры, сонун дуэт. Анан мындай болду. Анан эле сонун болуп жакты ох дедим, кутулдум. Сонун болду деп турсам эле бул айтты. Мен ушуну дуэт ырдашым керек. Кубага сүйлөш. Көндүрүп бергиз деди. Мен сизге баягы чорный ардай эле келдим. Чоң башка кыйын ырчылар менен иштешип, алардын бат элеме болчумун деп, жок болбойт андай эме депчи. Ана бир кичинекей кыз келип алып менин аркаман мени башкарып алса болобу? Бул каяктан ырдатып эле бул Кубага дедим. Куба өзү ырдыш аябай уялчаак эме бала да. Антип ырдай бербегенчи. Куба ушунда муну кыз менен дуэт ырдап койчу десем, ал болбойт десең, жок, мен ырдабайм депчи. Жок, ал Наргиза менен ырдайм эмес, вообще эле ырдабайм дейт да. Мен башкача ырдайм, мындай бөлөк ырларды, ал кайгылуу медлен ырларын дейт да. Ал болбойт. Таң бер эмне экинчи проблема. Мага кантип өзүм айттым, Наргиза болбойт атат. Десең, анда өзүңүз ырдаңыз деди. Мени кыйнап салса болобу? Мен үнүм такыр келбейт дедим буга. Мен бу жакта үнүм башы жетпей калат дедим.
ырдап кыйкырып ырдап койсом болмок, анан кой дедим, ырдадым, үйүнү таанайсыздар, туура эмес дедим. Ошентип болбойдук эле кеткен. Барып көчөдөн кимди кармаган ушул бир баланы кармап ырдатып келиптир. Клип менен келип калды десеңиз. Клип менен чыгарыптыр. Карасам жакшы просмотрлар эткен, сонун болуп калыптыр. Азыр ушунда кандайырды чыгарып Эми муну сен мен айтып берейин, Наргиз берип каласыз. Дагы эме бир жазыш керек деп өткөндө байлашка чыгып калган, болуптур, кандай десем, эме дейт. Мектеп жөнүндө жазыш керек деп бир музыка жөнөтүштү. Нияз Абдыразаков деген, Ильяс Абдыразаковдун иниси бар, жакшы жигит. Ошол жазган экен аранжировкасын, музыкасын, анан ошону мектеп жөнүндө жазыш керек, ага эже бирдемелер, классташтар жөнүндө деле угуп көрсөм, вообще жарашпайт экен ажыдан. Ага эже бирдемелер дегенге вообще отурбайт экен, анан айттым, Наргиза, мен өзүм каалагандай жазып көрөйүнчү десем, макул деди. Мурункудай болбой калыптыр. оңолуп турумбу? Оңолуп кетти. Жак көз тийбесин, жакшы жактарга көп жактарга оңолуп турсун. Анан болуптур деди, мен анан сүйүү жөнүндө жазып салдым. Өз сүйүүгө ылайыктуу экен. Сүйүү жөнүндө жазып берсем эле Дагы башталды. каткырып күбөлө жакты деп эле Усмайликтер бирдемелер жөнөтүп эле мелдеремди дейт деп жазат. Мен түшүнбөйм мелдеремди деп жазып. Эмне болуп кеткен дагы дедим. Ой, эмне болду ол элдер десем, дагы баягыдай деп тиги депутатты сүйгөн атайын жазып алган ырдабай дейт. Кайсы депутат дедим. Ой, баягы işte, баягыңды билбейм дедим. Мен билбей эле жаздым деди. Мен көрсө, мурунку маалыматтын артыга алып турмун. Бир эмеси чыгыптыр, ушундай эмегечи, интернетке чыгыптыр. Бир депутат жөнүндө эме кеп болгон экен, сөздөр болуп тур, тамаша иретинде болсо делечи. Ерлан Кокулов деген жигит жөнүндө болуп тур да. Аны мен билсемчи. Мен сүйүү жөнүндө, мен сүйгүм келет, сени сүйөм деп жазып берсем, бул ошого окшошуп калыптыр деп эле күлөт десем. Эмне болмок дедим, аны билбейм дедим мен. Аны билбейм, кийин деле элдерге айтып берем дедим. Мен аны сен биякта сен тиешең жок. Анан ошентип анан бул ыры жакшы болду, Кудай буйрса. Мен өз негизи башка эле план менен келем, ырдайм же клип тартырам дегендечи, аягында келип эле башка нерселер болуп кетет да. Ооба, ошондо. Жашоодо баягы күтүлбөгөн нерселер көп болот го. Мен Бүгүн нерсеске көбүрөөк ийгилтеле албайсыз керек. балким Биринчи жазган ырыбызда ошентип башка нерсе болуп кетип, башка болгон, Көздүккө тайма ушундай болот экен, Алдыдагы планыңыз кандай эле? Чын эле депутатка арнап ырдаган ыр катары клип тартылып калбайбы ушул? жок, негизи аны мындай тамаша иретинде айттым эле, бул эми мага мындай бетиме эме болуп калды окшойт. Күбө жабышкандай эле жабышып калды окшойт. Себеби акыркы учурда мындай полковниктерим деле мен сенин ырың жакшы эле көрчүмүн, ошону сүйөм дегенден кийин сен жаман көрүп калдың. Тигин да жаман көрүп калдым. Анан эми баягы кинодо баягы жаман терс каарманды ойногондор жаман көрүп каласың го, ошондой эле таасир калтырыптыр да. Эмне пландарыңыз бар эже? Ошол алдыда пландарыбыз Алтынбек байке быйыл көбүрөөк кыйнайт окшойм. Катар ырлар жазып атат. Анан чыгармачылыкка мындай баш отур менен киришип иштейин деген пландарым бар. Эсабы бүттү. Эсабы бүттү, тыныгуу бүттү. Анан байкебизге күч кубат берсе, эргүү берсе, ырлар жазса, биз ырдап коебуз дегендей. Ошол. Мындан биягын жөнү жырга эле жаза берем, себеби мурункудай кыйнабай калып турсуң да. Ооба. Азыр сонун болуп калып турсуң. Мен азыр түшүнүп калдым да, сиз деле мурункудай болсом дагы качып кетесиз деп. Өзүм эле минус болуп атпайбы? 10 жыл качып кетет экен. Ошондой сонун бир маек дагы аягына жетти. Дал ушундай алтын болгон убактыңыздарды бөлүп келтиргениңиздерге чоң рахмат. Келиңиздер анда жалпы кыргыз элине болгон жакшы сөзүбүз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибизге Алла Таалам бардык жакшылыктарын насип этсин. Көрүшкөнчө. Мен да Алтынбек байкенин сөзүнө кошулам. Жана ошондой эле ушул ырдайм деп кызыгып жүргөн таланттуу кыздар, балдар болсо, мына ушул байкебизге кайрылсаңыздар болот. Ар дайым жардамга даяр.
чогуу биргеликте иштейбиз. Мен Наргиз аркылуу таап аласыңар. ооба сиздер эгерде сиздерге маек жаккан болсо анда жакшы бир каалоо тилектерди төмөнкү комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Сиздер менен Таңнурым Малаева амандашканча.